Şartlar asla bir canlıdan şehirde bütün koygan sen rayon kaldı. Hazır ol. Bilsin işte geldi. Şehirde probleması olsa onda. General falan var. General falan çıkartmamız da. Harbiyenin kontrol olan arkadaşı kol koyuşı protokol tutturulmuş değil. Ha ilgili tek plan götürürler yerine çağırırız. Hazır duruşlardan var bilgiler mi var? Çok bu gecenin dağlı olur. Emi tın sonunda elma baba. Bilgenler geçti. Mira, kimse ne? Al kalganız. Uşağa çektiler. Ben uşunda tiyatroda işe çıktım. Ana gel bak ben oturup anam men baldarım vardı da atçam barsaydı kapı senin jerin bulgan bizdin jerinden gitmedi ben boşun terbiye al. Ana zahvat çıktı da var. Biz zahvatçımız Birkaç yerde zahvat çıktı. 270 beri bizim var bir pamusta. Gelip çeksin anda oturgan bolsa. Yüz al dep biz nizamdan korkutuz. Arrastıra var. Biz de korkutuz da Bizi kalçıda yemek sorarlar. Biz de sonunda ben cazlar biz de koyduk. Ama şu hasta bile zahvat çıktı. Biz zahvat çıkıyoruz. Biz de öz üstünde hiç ne cerleriz. Aşağı kaçayım ne? Kaç pay ya? Yer çıkıp söylep düşündürüp Bizim de Xitaydan geldik bilen ya. Öz üstün cerimizge iyi olmalıydı. Bala iyi olmalıydı. biz de bana Cumhur'dan suranıp geldik. Hançeti apalar oturat butu kolu orup gelip atışat. Alar bolsa ısık uydu, ısık çaydı içip koyup jırgap tigi störlörдүн баарын tigi teşip oturuşat. Gereki vaqtda bular degen Atatürk parkına degen üylөрдү salıp degen mençiktetişip alışkan. Parkka salıp turup mençikte algan. 12 mikrorayondun üstündeki жерди деген буга салууга болбойт деп ошол жерден чырчыгып бир келин каса болгон. Мына салып алышпады. Salvarışta жерге biz деген amал. Biz öz жерибизге салган болот. Ben de vadakana Akıllı Japarov, например. Düştürge yer salıp aldı da üç salıp aldı. Emeğe çıkarıp aldı. O Johnny Japarov olmuşlar işte. Misal üçün жанагы ким Акылбек Жапаровдун деги 4 катын сатты. $10.000 бер жагылы. Мына мен куда чамалып жашап атат. Аяктын баары элитный үйлөр. Akarapayım kişilerge bol koyduk. Şunu yazdık 500 hektar. Git barını satı ödet bana. Çoğunlar babalar da akarapayım kişilerge bol koyduk eken de. Biz yönünde boldak jamanatlarda da sesiydi. Emnege camandaydı eken. Şehrin meselesini çeçi olsunca. Oşo azın geçsin desin, getirsin. O yaşasın ima bu yaşasın. Балбак ошол жерге 20 этаждасың мага демекте. Балбакчы сатып алып салсын. Вам же сказали, что там трансформируют землю, да? Или что? А что сейчас происходит? Почему? Происходит, что Балбаков пришел и сказал, что эти земли нам не принадлежат, хочет в своих корыстных целях что-то там произвести. Да. Вот и все. О чем? Это частная собственность? Да. Это наша частная собственность. Сколько лет мы вообще носимся вот так вот, смотрите, уже все молодые, уже состарились, а мы. Сколько лет можно, а? Слушайте, если верхи для народа не живут, так зачем вообще-то страна? Для чего страна существует? И для чего они вообще сидят там? Чего решают они? Чего они решают? Вот если они, каждый в свой карман лезет, если они не хотят в этом Кыргызстане жить, пусть валят к чертовой матери за границу, где они там проживут. Но кто знает, как их будут принимать в свое время, какое-то время. Но все равно, если у них есть мозги, да, если у них есть национальное, внутреннее, так сказать, уважение к себе, да, то они, конечно, будут о своей стране думать. А сколько? Да, мы же к Жапарову заходили. Добро дал нам. 30 миңден 70 миң долларга чейин машина кайсакчыларын алды. Ушулар могу жерге кирип алып биздин тактырыбызды чечип атат. Вы прям возле тут встали. Можете сказать, сколько там всего домов? Вообще, сколько еще домов? Не знаю, там много домов. То есть эти участки застроены все домами? Нет, не застроены частично там. В основном они еще все пустую. Разрешение не дают на постройки-то. Да, не дают. А мы все уже купили сколько лет назад. Вот мы уже все составили, уже внуки и правнуки у нас уже. Сколько можно, а?
Сколько можно вообще вот так теребить народ, мучить, а? А сколько случилось живет? Там это Около 200-300 там человек. Вот смотрите, вы, получается, такие чаще, но не строили. Так что Да, они строят, потому что все разрешений не было на трансформацию. Все не было разрешений. Разрешил. 13 октября он нам разрешил, и все. И мы теперь ждали спокойно. А вчера он пришел и начал выстраиваться. Захватчик. Они не относятся к нашему И району. не захватчик, они в 2007 года у нас документы есть зеленые книга. У нас все положено. а кто тебе книгу выдавал? Частная собственность, земля. Ну, то есть ваши частные внутри. Конечно, как положено по закону. Мы же все албанские чушки, получается, вот наш Сколько лет ждали. Чуйской области, село Ковджар. Он мэр города, ходит, получается, превышает свои полномочия. И в Чуйской области хочет, получается, сделать свой бизнес или выполняет заказы чьи-то выше. И получается, на собственной земле других людей он говорит, что хочет построить этажные дома. Поэтому, а эта земля принадлежит каждому, у каждой земли есть собственник. Мы сегодня пришли высказать свое мнение. Пусть занимается городом, раз он мэр города, он должен заниматься городом, но не в Чуйской области, и тем более не в село Кокджар. Он выходил в прямом эфире и говорил, что вот у вас здесь за говно лежит. Это не говно, это навоз. Навоз, как он говорит, если это сельская земля, это удобрение для земли. И здесь ничего такого страшного нету. Потом еще есть такая суть. Эти земли в 2007 году все наши родители, бабушки, матери получили от государства, работая в государственных органах Чуйской области. Если в городе работали, выдавали квартиры, то людям выдавали земли. И 25 лет эти земли принадлежат собственности. Мы 20 лет их оберегаем. Во время Бакиева хотели отобрать, мы не давали. Приходили самозахватчики, мы их выгоняли. Все ждем, когда нам какой-нибудь из президентов нам тоже даст трансформацию. Пришел, получается, президент Садыр. Он пошел на уступки народа, мы голосовали за него, все сделали, он нам обещал, подписал закон. Но закон на данный момент не работает еще. Он сказал, что в будущем все постарается сделать как-нибудь, помочь народу. Получается, на следующий приходит Балбак, и против, получается, слов Садыра, президента нашего, мэр города против президента делает какие-то рассудительные, получается, слова, заявления от своего имени. По факту он никто. Для нас он никто. Мы относимся к Чуйской области, к селу Кокджар, Аламединский район, не город Бишкек. И здесь такое решение. Мы пришли сегодня, собрались. Почему? Мы ждем. Люди все живут там, некоторые. Кто ждет, кто не нарушает закон, ждет. Кто уже не может ждать, построили дома. И сносить дома мы не дадим. Мы тоже выйдем также митинги, будем стоять, охранять. Также 25 лет охраняли, 20 лет еще дальше будем охранять, ждать этого решения. И будем ждать, чтобы наш президент, наше правительство услышало народ. Садыр, наш президент, услышал нас, мы ждем его. И Балбак без расследования, без, не знаю, как чиновник мог собрать людей и сказать, давайте мы там к общему единому мнению приведем, сделаем так. Он, получается, делает либо городской чей-то заказ чиновников, либо рассматривает наши земли как себе, пока не занимают должность, какие-то заинтересованности. Да? Мы сразу хотим сказать, мы не дадим это. И мы хотим, чтобы он лично вышел и извинился хотя бы у нас, или сказал бы нам информацию о том, за что он делал в нашей области, в Чуйской области, в село Кокджар. И если его не устраивает то, что в сельхозной земле лежит говно, пусть тогда посмотрит, как у нас в Бишкеке стоят дела. Получается, занимает должности города Бишкек, да? Он превышает полномочия, ездит в Чуйскую область. Для чего? У него, наверное, работы в городе не хватает, да? Поэтому мы хотим так, чтобы отставил нас в покое, если он на самом деле вот такой чиновник, помог, наоборот, людям
для которых он работает, с нашей проблемой трансформации земли. Если будет трансформация земли, и, как он говорит за своим заявлением, мы там и дорогу Ахунбаеву оставили, поэтому все мы инфраструктуру всю тоже присмотрели. У нас есть свои внутренние ком, где мы все это согласовали между собой. Но есть люди, кто строится, есть люди, кто ждет закон. Потому что не у всех есть возможности. Вот как Балбак придет, скажет, я буду сносить, мы будем переживать. Это неправильно. Поэтому мы хотим сказать, что так, он ведет двойную политику, либо не выполняет чей-то приказ, либо превышает свои полномочия и даже, получается, ставит себя выше президента. Да? С этим мыслят закона о трансформации многие люди живут уже больше 15 лет. Поэтому мы ждем закона о трансформации, и ему решать, там, сносить или не сносить, это вообще не входит в его полномочия. Все, спасибо. Можете представить, как вас зовут? Меня зовут Даниар А фамилия? Станов. Вы житель, да, этого района? Молодец. Молодец. Bizim oyunuzda bir tane. Может, бар кеш керек, не oldu? Алып келеді ғой. Алған жоқпыз. Что касается, мы тебе хотели что-то речь там. Красиво такая, симпатичная. Видно. Я тут с вами. А вот есть. Может, тут что-то? У нас машина, да? Ничего, спасибо.
Bak geçsin de geç. İşte öyle zaman atmadı bak. Çünkü öyle zaman atmadı. Bir de zaman attırlar. Biz de zaklatış gerek. Barıp teçaklar paylaştık. Nasıl sesiyadaydı da? 2007 Naburov Bakı'yı soğanda zaklatışlar gelgende büt kövcanı var çıkmamız. Muştası kırılışıp, o şok için tınça, ev hayra bak var. Hayra biz de zaklatış var. Az baydı da. Bak, evet, sıkıntı ya. O sesiyadaydı. Ona yavrum. Sen qaysi til o'ylaysan? Говорит. Internetdan Hatta da maçtın abi. Gözler. Bak sesin. Adamı emin bilemiş. Öldürdü biliyorsun da düşünmeyin. Zaklatışlar beni söyler zamanlarda. O şunda 21 çıktı mı? Zaklatışlar çıktı. Bu kadar. Çeçimde 21 çıktı. Özür paralı özür dilerim. Şuna da koyayım. Özü zaklat çıktı. Bu sene çıktı. Ama Cevzal böyle bir şey dedi. Hocalar. Ama 10 fatih öğresine çıktı. Негізі азыр айлы өкмөт, бул эмелер О да мафияда колунан анын баарын могу өздөрүнүн жанындагы чыккан Эми булса, ошо айлык өкмөттүн үстүнөн барбы? Biz деген өз үстін, бұлар деген ойлап отыр да бізді захватчиктер деп. Біз захватчиктер емеспіз. Башынан айтсаңыз, аты жөніңіз, қаяқтан тұрғынысыз? Мен Күлбаева Гүлнарамын. Көкжанның тұрғыны болам. 2007 ушу захватчиктер басып алганда, ушу өзүбүз чыгып, баарыбыз ошо жерди алып калганбыз. Азыр тынч. Мынакей азыр кечетен бери ошо мен деле жумушта болуп, уккан жокмун ушу Балбак Төлөбаев дейт. Мэр көрөттүн ошо келип текшериптир да жерди. Анан навоз жаткан жерди көрүп, бул эмне жатат дептир. Ал навоз деген ал жер семирткич да. Даже мына дачниктер сатып алат ошо огородторуна керек болсо. Анан ошон үчүн келгенбиз, потому что биздин өзүбүздүн ар бирибиздин документибиз бар. Меники, например, 1 гектар жер бар, документибиз бар, келип текшерсин. Бүгүн бирок алып келген жокпуз. А булар ойлоп атат. Ошо 1 гектар жер. Иштетчибиз, ооба, иштетчибиз. Ар кандай ментикчибиз. Анан эми баягы заманга жараша эметпей калдык. Кимдин учурунда алдыңыз эле ал жерди? Биз үлүш жерди ата. Ал үлүш жер. Аны биз алган эмеспиз. Ал ата-энебиздин жерлери. Аны эми каза болуп калганда оформить этебиз да, калат да, кыздарына калат, балдарына калат. Анан ал даже он не имеет права монтип келип алып туруп деги жерди алабыз деген. Ал жер эмес да. Это частная собственность. Ал жерди эмне кылайын деп атыптыр? Ал ошо биздин жерге үй салам дейт этаж үйлөрдү. Аны үчүн биринчи просто кечирим сурасын Балбак. Неге дебейсиңби? Потому что бар эле, мисалы үчүн, бул шаарда мэрби, бул мэрияда ишин кылсын шаарды. Территорияны Чүйгө карасын. да, чүйгө ала митингге киргенге мындай укугу жок. Ооба.
Биздин это частная собственность, он не имеет права там находиться и чем-то располагать. Ол эме кылганга эчтеке немеси жок. Көкжар айылы ба? Көкжар айылынын Ленинский району. бул үлүш жерлери. Кайсы же көчөнү айтып койсуң. Это получается Ахунбаева, Достоевский, да? Анан наркы жакта поле кетет, өйдө жакта. Ал деген негизи Көкжардын жери. Аяка он не имеет права. Пусть анан деген ошол жерлерге бүт барын анча-анча жерлерде бир где-то 10%, Ооба. жерлер салат дагы. Кайка кто нуждается, салгандар бар, ошолордун жерин түрк үй салам, эми этаж үй салам дептир. Он не имеет такое право. Азында сессияда сүйлөп атат, кыйын болбосун. Керек болсо кетсин, иштелбейби? Пусть шаарды иштесин, шаарды карабасын. Чүйгө киришпей эле койсун. А жердин өзүбүздүн акимдерибиз бар. Ошолор менен биз иштешебиз, ошолор билет законду. Ана билбей эле бияктан келип алып тиги пусть чужой огород не лезет. Он если жаңы келип эми мэр болуп иштегенде он заинтересован, что-то хочет там поиметь, да? Он не один. Не айдайсыздар ал жерге. Биз эмес убактысында азыр ал жердин өйдө жактарын айдалат, ал жерге айдалбайт, потому что получается эми болуп кеткен да, үйлөр курулуп, анан ал жерде уже жер катып эметилген. Азыр ал жерге биз эмени эле күтүп атабыз. Өзүбүз эмеге чыкса, трансформация болсун, үй салганга. А так айдалчу помидор бүт бар. Бул деген эч ким жер эмес, биздин ата энебиздердин жерди. Биз ошо жердин Көкжардын тургундарыбыз. Биз эч кимдин жерин алып алган жокпуз. Башка жакты бар, биз захват кылган жокпуз. Биз ошо бизди захватчик деген сөз үчүн кечирим сурасын. Ошон үчүн келгенбиз. Маска менен көрүнбөйсүң менен бакы эртең заведи шайтет. Чым калпсың. Койгон балдар. Тегереңдеги мен өзүм больницада иштейм. Карайсыңдар. Онда гана жак кандай жок. Жок, бары бар. Ооба, ошондон да атыптыр. Анан үй салгандардын баарын узамдап атыптыр. Үчүн алып узат экен. Узганда акысы жок. Айдачы салысты да. Аргасында жүрүп үй салып алсын. Дагы канчасы жүрөт? Bir семьядан 10 kişi жашайт. Eri, балдары, меники өзүм жакын. 2 балам бар, эрким бар. Ана мен эртеңки бака үйлөнүп калса бир жашайбышпайт да. Ооба, 2 гектар жер. Саламатсыңар, урматтуу Говорит көрүүчүлөрү. Бүгүн 8 февралда мэриянын алдында Чүй облусуна караштуу Көкжар айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышууда. Нааразычылык акциянын катышуучуларынын айтымына караганда, Балбак Төлөбаев Көкжар айылына барып, жер айдоо жерлерин захватчиктер деп тартып алууда деп айтышууда.
азыркы учурда Көкчардын 2-3 тургуну мэриянын ичине кирип сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Nurlan'a gelse vardı. Önüne baktım. Sindilerimiz. Kimde durur? Bunlar mı? Nereye var? Nereye takılı olsun? Nereye takılı olsun? Bunlar özlüğünde cer ayda ödevleri de. Bunlar sakılgan cer ayda ödevleri Bunlar может satılgan al жердерде satılgan эмес беришсе. Булар азакта чыкты.
жер маселеси менен келгенбиз бул жака. Биздин мэр Балбак Көкжар айылына үлүш жерди келип бизди захватчик деп айтып жатат да. Захватчик. Негизи кандай эле? Негизи ал үлүш жерди биз көп жылдан бери коргоп сактап жүрөбүз. Ал биздин элдин жери да. Ал үлүш жер аны болсо трансформация кылууга биз болсо уже 20 жылдан бери суранып жүрөбүз. Бизге трансформация кылып берсин депчи. Ал болсо кылып бербей бизди захватчик деп эме ал болсо эңдирүү жер да атайын эме. Эч кандай захват болгон жер эмес да, ол жерчи. Аякта навоз жатса говно деп айтып жатат да, ошол үчүн Үлүш жерлерибиз, ошо үлүш жерлерге өзүбүз Ээ боло албайсыздар. Ээ боло албайсыздар. Ээ боло албай ошо трансформация Садыр Жапаров кылып берем деген да өзүчө. Баягы бул барып алып кирбеди эле, трансформация болбоду эле. Кайсы бир ак өргөдөн канча бир алар силердики кирген эмес ага, э? Жок, боло азыр боло элек ол нерсечи. Ошону биз кылса экен деп үмүттөнүп отурабыз азыр. Канча үй бүлө? Эми үй бүлө көп, ал жерде жок дегенде 500 үй да. Бул лозунгтун кандай тиешеси бар? Мисалы өзүнүн пиарлоону токтот деген. Жок, мындай да, Балбак байке өзүнүн территориясынан сырткары чыгып, ошону өзүн пиарлоо кылып атканбы же түшүнбөйбүз да. Ол жер өзү мэрияга карабайт. Бишкекечи. Аламин районуна карайт. Чүй областта. Областка тийиштүү. Областка тийиштүү. Анан бул барып алып туруп эле ол жер мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Булар захватчиктер деп атат да. Биз ол жерде эч кандай захватчик жок. Салынып турган жерлерди буза. Үлүш эле жерлер өзүбүздүн үлүш жерлерибиз да. Жатса аны говно деп бизди захватчик деп. Көчөккө түз эфиринdeги. Түз эфиринде бизде окуп жаткан жерлерди говно деп, анан Көкжар айылынын тургандары захватчик деп айтып жатат. Анан бул мэр болсо негизи шаарды караш керек. Бизге областка анын тиешеси жок, бирок келип алып прямой эфирде бизди аябай жамандады. Эгерде ошол сөздөрүнө туруп берсе, бизге чыгып жооп берсин, кечирим сурасын. Биздин вопросубузду чечип берсин, ушунчалык кызыкчылыгы бар болсо ошол жака. Ошол менен биз турабыз. Кызыкчылык болуп атат окшойт, баягындай строительный фирмалардын кызыкчылыгычы. Эми нар жагына жер үйлөр салынган, үстүнө шерня салган жердичи, ого уже трансформация 2018 кылып беришкен. Анан бизге окшогон бейбечара адамдардын кылбай эле ушундай кыйнай беришет экен да. Канча алдакта канча эмеңиз жериңиз бар? 1,5 гектар жер бар. Үлүш жер. Ошону бизге трансформалап берсе, биз үй салып жашасакпы деген үмүтүбүз. Ошол суроо менен биз уже 3-4 жолу чыкканбыз. Буга чейин болгон. Буга чейин болгон. Бирок эч кандай реакция болгон жок. Аламин район тигилер эми чечип беребиз деп эле мына Садыр Жапаровдун эмесин күтүп отурушат өзүчү. Трансформация кылып беребиз депчи. Анан кече Балбак байкебиз барып ошондой булар захватчиктер дептир эми ким билет. Өзүн пиарлоо деп түшүнөсүздөр бе? Эми ошо түшүнөбүз, эми өзүнүн жерибиз, өзүнүн территориясына тиешеси жок жерге эле барып булар захватчиктер десе биз кандай түшүнөбүз? Дагы башка. Строиться надо, понимаешь, у нас дети растут. Вот. Раньше при Союзе давали квартиры, везде выдавали, все о народе думали, а сейчас вообще ни хрена не хотят думать. Хапают все себе. Как это так? Надо же думать о народе. Да. Сколько можно терпеть, елки-палки? У нас тоже дети растут, мы тоже жрать хотим, елки-палки. Что они только о себе думают? Надо делать для народа, все стараться. Сколько так можно жить? Невозможно. Вот мое требование. Хорош жрать и все.
Ошон үчүн Негизи ал элдик да. жакта канча киши бар, гектарлар бар. Бүт бар. Ал үлүштөр. Документтер бар. бирок турак жай курганга уруксат Берилели ошону 10-15 жылдан бери күтүп атат. Закон десе, каяктар закон? Кана закон? эч кандай басылып алынган жер эмес. Жок, басып алган жер ал деген. Милиция куруп чыкмай. Жок, негизинен басып алган жерлерде эле мисалы буга чейин трансформация болбодубу? Мисалы Агордо эмелерчи. Жок, бизде андай жок. Басып алган жерлерде трансформация кылабыз дагы, карапайым элдердики азыр эртең бүгүн деп ушундай кылып келе Унчукпай алсаңар эчтеке кылбай атат. вообще кылбай атат. Кылгысы да жок. Это значит заинтересованность. Акылбек Жапаровдун деле ошол жактан эме канча деген гектар жери бар. А үй салынган жер. Депутат. Биз жакта Ооба. көп жерде. Ага мыйзамдуу экен да, а биздики мыйзамсыз экен. Жумалиевдики да канча жерде садик дейне, канча окуу жай биз жакта этаж үй дейне. Учаштар деле билем. Толтура нерселер турат да. А биздин да карапайым эл маселесин чечип берүү бул болбойт. Эми кимдин заказын аткарып атат деп ойлойсуздар? Бар да значит. Чоңдордун заинтересованность бар да. Алар биздин мындай жоюш керек, акырын түртүп коюш керек. Өздөрү бир кычыраган бир нерсе салып, акча таап, өздөрүнүн карманына мындай салыш керек да. Туура. Ойрдойла машиналар Мына могу жүктөрдү миниш керек, чет өлкөгө барып салыш керек. А биз карапайым эл баягы койдон эле өзүнүн жанын багып. Мыйзамдаштырып бергиле деп койбу, Мыйзамды дагы мындай послушный элбиз да негизичи. Аябай жош экенбиз чүйлүктөрчү. Бишкек мындай чүй элдеричи. Чыдамыбыз да бүтүп Биз ошо эмени карайбыз да. Мыйзамды карап, ошого чейин эме кылып атабыз. А башка жак болсо захват кылып уже давно үйдүн баарын салып алмак. Мынакей, например, Акылбек Жапаров. Аныкы тим эле аябай үйлөр салыныптыр. Аныкы мыйзамдуу экен, кылынган. Ага тийишпейт эч ким. Мораторий каяктан чыкты анда? Жок, ошондо тандалып кылынды эле трансформация. Качан кылынды эле? Ошону мен билбейм экен. 5-6 жыл эле болду салынганына. А элдики трансформация эмес. Жанында эле, ошондо жанында жок. Биз уже Страусный эң талап. Ошондо 2007 жылдан бери Жанында эле барып көрсөңөр болот. Асманда жерде экен. бүт эме особняктар. Бүт кычыраган үйлөр. Суусу дагы прям таза, эле ледяной прям тазаланган. Чернязов дагы бар. Алар кандай чыгарып алды? Ошого биз таң калабыз да. Аларга положено экен депутаттарга. Баарын кылса болот экен. А карапайымдар кылса биз мынтип коркуп үркүп, не кой ушу мыйзам түрүндө кылалычы деп ушуга чейин мынакей келе атабыз. Ичине канча киши келди? 5 киши болот Балбак Төлөбаев. Мэрияда катыштып атыптыр булар. Бишкек аябай өнүгүп кетти. Аламидин район иштей албай атты. Акимдин андан көрө шаарга кошо болбойбу? Андан келип тың болбойбу ана. Ошо шаардан сырткары чыгып өзүнүн чегинен чыгып атат деп ойлойсуз. Конечно. Анда Чүй областынын губернатору иштей албай атты. Аны кетирбейби анда? Бар ордуна отурбайбы? Анда правительствону албайбы? Премьер болбойбу? Анда уже общий республика боюнча эмени иштеп кетти. Биринчи очередь шаарыңды жасап ал. Канча строительный компания Красная линияга үйлөрдү курган. Буз ошондо мыйзамсыз, ооба, мыйзамсыз канча үйлөр курулган, магазиндер курулган. Тургандан кийин ошондон ашып ташып баратсаң, пожалуйста, прилегающий райондорго барып кылсына бер. Биз закон дейбиз, закон менен мына 12 жылдан бери жүрөбүз. Оозду ачып коюп. Качан болот трансформация, качан мораториясын алат. Ушун үчүн кайра көтөрүлүп митинг кылыш керек. Кереги жок митинг. Биз деле оокатыбызды кылыбыз келет. Убакыттын баарына турабыз ушул жерде. Бир үйдө 10 кишиден жашайбыз. 10 кишиден. Баштайт эле башат. Балдарды бөлүш керек. Эки келип бир үйдө, например, жашай албайт. Урманбек. Кыргызстандын эле чок. Мен эмеге орус айтып коесузбу? 213 контур. Туура. Дагы кимсиздер? Айтып бересиздер. Сүйлөбөйсүзбү байке сиз мындай, эми акса эме болуп мындай. Өзүңүз менен коркуп сүйлөгүлө. Жок, ал жерге барып, туура эмес мыйзамсыз салып атасыңар деп бакырып кетирбастан бул жердин менчик ээлерин чакырып, сурап, кийин бул жерде үй салып аткан менчик китептери бар ал жерде. Эми бизде акимият бар да, билет да. Ал бул билбесе шаардын территориясы акимият бар, акимият билет. Аламидин район территориясы болгондон кийин, айыл өкмөткө карагандан кийин ал киши барып, эмне менчикте
Бирөө менчигин тартып түртүп бузуп салам деп. Басмачылар да сүйлөйт. Иә. Facebook'tan, түз эфирден. Ошол биз Facebook'тан көрдүк да. А дегенде мындай даражада кишилер барып а дегенде менчигин териштириш керек. Кожоюнун сураштырыш керек. Навашты көрүп алып. Бул жерде жаран башкынчылар үй салып атыптыр. Башкынчылар өстөрүүдө. Эме Балбак мырзага жолуктук. Сөзүбүздү айттык. Ооба, биз ал айттык. Мен бул жерлерде аферисттер сатып аттыр, жерди де уктум. Ошон үчүн мен барып ошентип айттым деди. Анан мына байкелер түшүндүрүп берди. Ал жерде ген план бар. Ал Ахунбаева жол 60 метр жол калат. Анын эки четинде Нагаташкага эч ким салбайт, места калат. Бирок биз салып калган үйлөрүбүз туура мыйзамдаштырган болчу. Ошонун баары биз уже мына 7-8 жылдан бери мыйзам менен чуркап келатабыз деп биз баарыбыз айттык. Айтсак анан ошол жерден угуп ал киши айтты: "Мен анда сөзүмдү артка алам, адашып турмун. Болду, анда силер өзүңөр тартип бар экен силерде. Мен аяка аралашпайм. Наоборот, жардам берем. Мен туура эмес түшүнүп алыптырмын" деп кечирим сурады. Элге салам айтты, баарыңарга салам айтып койгула. Мен эч кандай ал жактан буздурбайм, талашпайм. Ал жакка мен тиешем жок деп анан мен айттым, ушундай деп айттым. Мына байкелерди айттык, баарыбыз туура айттык. Анан кийин эң негизгиси ал киши туура түшүндү. Туура сессия болуп атыр, сессиясын токтотуп перерыв алып бизге чыкты. Биздин баарыбызды угуп, айтып, анан сокулуктан келген кишилер да калды азыр сүйлөшүп. Алар маселесин чечебиз деп. Анан ошол жерден биз айттык. Биз ал жерде эч ким басып алган жок. Баарыбыз менчиктерибиз бар, китептерибиз ала келгенбиз. Китептерибизди көрсөттүк. Мына китептерибиз бар, менчикпиз десек, анда болду. Анда менчик болсо менде талаш жок. Главный деди, аферисттер ошол жерди сатып жиберип, эртең шаардын өнүгүүсүнө тоскоол болбосун деген эле мен оюм болгон. Бирок жанагы силерге тиешелүү эмес, жана БЧКнын тегерегинде салынгандар боюнча мен алар менен күрөшөм деди. Биз айттык, эми аяка биздин тиешебиз жок. Биздин тиешебиз только ошо Аламидин району, Сокулук районундагы жана азыркы мыйзамдарга кирген жерлер, ошол жерлер трансформациясы мына Садыр Жапаров колдоп атат. Бизди Равшан Сабиров деген чечип берип атат. Депутаттар жогорку кеңештегилер чечип келатат муну. Бул маселе илгертен бери келаткан маселе. Ошон үчүн биз айтсак бүттү колдойбуз деди. Мен азыр сессиядан чыга албай атам деди. Элге салам айтып койгула. Болду, мен экинчи ал жак менен талашым жок деди. Наоборот, жардам берем деди. Сиз жардам берет деп атпайсызбы? Тиешеси жок болсо кандай жардам берет? Мындай да, эми ал жактан жок. Мындай да жардам берем дегени эми биз ал кишиден буга чейин жардам сураган эмеспиз. Эгер жардам керек болсо келиз. Бирок ал киши айтты, мен силер менен эч кандай талашым болбойт. Наоборот, мен жардам берем деген сөзү болду. Биз макул дедик, эми ал артка алды. Ал сөзүн артка алды. Мен дедим, мен айттым, сиз дедим, берилип кетип ашыкча айтып бердиңиз го десем күлүп айтты. Ооба, мен ал жерди туура эмес түшүнүп алыптыр. Мага информация бирөө жеткирди деди. Ал жерде аферисттер сатып атат деп. Бирок биз айттык, ал жерде бир да аферист жок. Биздин жерлерде аферисттерге жол жок. Биздики ачык, айкын, чындык менен жүргөн кишилербиз. Бизге миллион жол барган комиссия дагы барып атат. Ачыкпыз биз. Келсин, көрсүн, документтерибизди беребиз. Бул жерде бир да баскынчы жок. Баскынчыларга, аферисттерге биздин арабызда жол жок. Биз только мына мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде биз дагы мына айттык. Мыйзам чегинде астыңызга келдик дедик. Сиздин сөзүңүздүн өзүңүздөн угал деп келдик. Мына өзүнүн сөзү менен чыкты. Мына арт калды. Ооба. Айтты, мен деди, каршым жок деди. Менчиктерге эч кандай тиешем жок деди. Ошол. Анвар Курмушев. Суроолор барбы, туугандар? Качан баштайбыз дебейсиңер? А когда начнем? Качан баштайбыз ким? Келгендериңерге баарыңарга качан баштайбыз? Ушундай, мындай деп коесем, бир көңүл буруп койгула. Бул эмне? Биз мыйзам бузган жокпуз. Бизде деген мыйзам бар. Мындай тыштык митинг деген мыйзамдар бар. Ошонун негизинде биз чыгып атабыз. Мыйзам чегинде. Эмне деп коет? Жарандык.
Урматтуу габарит көрүүчүлөрү, бүгүнкү күнү мэриянын алдында Чүй облусуна караштуу Көкжар районунун тургундары нааразычылык акциясына чыгышкан. Алардын айтымында ошо Көкжар районунда жерлерди Балбак Төлөбаев захватчиктер деп тартып алгантат деген сөздөр менен чыгышкан. Азыркы учурда 5 киши мэриянын ичине кирип чыгып, Балбак Төлөбаев кечирим сурагандыгын айтышты. Жана Балбак Төлөбаев мындан кийин ал жерге жардам берерин айтты.